Урматтуу Мухтар Турдубекович, сиздин баяндамаңызды уктук. Мындай сиз жөнөкөй эле сөз менен түшүндүрүп бериңизчи. Бизди азыр жалпы дыйкандар угуп көрүп атат да. Органикалык өндүрүш деген эмне өзү? Кандай болуп, качан башталган? Бүгүнкү күндө кандай өндүрүп атабыз? Канткенде органикалык өндүрүш болуп калат? Негизи жөнөкөй сөз менен айтканда тастыкталган сертификаты бар продукция, органикалык сертификаты бар продукция органикалык болуп саналат да. Жөнөкөй сөз менен айтканда, тастыктоонун бизде мыйзам менен жол менен неметкенде эки жол бар. Бул международный жол болсо үчүнчү тараптын сертификациясы, бирөө келип ошону сертификация кылып, аудит жүргүзүп, сиздин продукцияңыз органикалык экен деп, же болбосо эмес экен деп жыйынтык берип кетет да. Эгер органикалык десе сертификат берет. Бул үчүнчү тарап. Анан эң жөнөкөй баягы ушул бизде майда чарбаларга багытталган ПЖС топ коебуз. Бул өз ара бир айыл аймактын деңгээлинде 5 кишиден кем эмес, 5 фермерден кем эмес фермерлер келишип, биз органикалык өндүрүшкө өтөбүз деп ниеттерин билип, биз менен кабар берсе, ошолорго үйрөтөбүз. Алар өзүлөрү 5 киши бири-бирин сертификаттайт да, бири-бирине кепилдик берет. Бул киши органикалык өндүрүш менен деп. Бул бекер сертификациялоо системасы. Тастыкталган сертификация деген эмне? Бул ошол ар бир продукциянын документи да, ушул органикалык продукция деп тастыктоо. Макул, эми караңыз. Алманы алайлы. Алма биздин өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлгөн алманы, ошо сиз айтып атасыз, сертификацияласа, ошол органика болуп калат деп. Ан үчүн ошол сертификация кылган бир компания, жеке компаниябы же мамлекеттик компаниябы эмненин негизинде жасайт? Стандарттын. Кайсы стандарттын? Кыргыз органик деген биздин 21-жылы бекитилген органикалык өндүрүш жөнүндө стандарттын негизинде. Мисалы Кыргыз Республикасынын территориясында, же болбосо эл аралык. Бул жерде мындай да, тиги баяндоочу айткандай, Кыргызстандын ичинде өзүнүн сертификаттары бар, анан эл аралык сертификаттар бар. Ошо эл аралык сертификаттарды бүгүнкү күндө биздин дыйкандарга алыш кыйын болуп атат да. Анткени анын өзүнүн талаптары бар, өзүнүн процедуралары бар. Жана Махабат Эргешин айткандай, топурактын почва анализденүүдө бүт процедуранын баары сакталыш керек да. Ошондо анан бүт процедуранын баары, техникалык регламент бар сакталгандан кийин анан комиссия келип карап, анда бул органикалык продукция деп тастыктоочу сертификатын берет. Мен аны түшүнүп турам, Мирбек Иманкадырович. Мен жалпы ушул жөнөкөй элге, дыйкандарга түшүнүктүү болсун деп ушул суроону берип атам да. Себеби биз жерлерге барганда ушул маселелер көп көтөрүлүп атат. Өздөрү мисалы талапта кандай болгон болсо, ошол эле азыр биздин урматтуу коллегабыз Махабат Эргешин айткандай, топурактын сапатынан баштап, ошол аягына чейинки даяр болгон продукцияга чейин этап кандай болуп өтүш керек. Ошол бүгүнкү күндөгү биздин макул эл аралык деңгээлдеги эмес, өзүбүздүн мына сиздер айтып аткан мамлекеттик деңгээлдеги ушул сертификация кылып аткан тарап толук кандуу ишмердүүлүгүн жүргүзүп атабы деген вопрос да бул жерде. Мен жооп берип коеюнчу, мындай маалымат берип коеюнчу. Негизи бизде Кыргызстанда сертификациялоо органы жок. Мамлекеттик орган бербейт, бизде жок. Бизде бир гана Кыргызстандан экспорттойт. Маселен, Средняя Азияга экспорттойбу, Европага, ошо ар бир өлкөнүн өзүнүн талаптарына ылайыктап, алар өздөрү ошого жараша баягы эмесин жасайт. Топурактын талаптарына, критерийине карап, ал жакта химикаттар кошулбайт, өзүнүн органикалык препараттар болот, зыянкеч менен иш алып барууда, жана органикалык жерсемиктиштер болот, ошону колдонушат да. Эгерде ошол Кытайга эгер экспорттосо, алардын өзүнүн талаптары бар, стандарттары бар. Азыркы күндө сертификациялык органды жана Монголия менен чогуу биз жардам берип атабыз ачканга. Кыргызстандыктарга арзан болсун, жеткиликтүү болсун деп, мамлекет тараптан колдоо болбогондуктан, жеке тараптан биз мындай кайрымдуулукка да жардам берип атабыз да, элге оңой болсун деп. Себебине ошол ассоциацияны дагы мен жетектейм, кластердик органика боюнча ошол багытта иш алып баратат. Ошондуктан сөзсүз органика дегенде бул жана биогумус, биокомпост ушунун баарын колдонуп, химикат колдонбой экспорттошот да. Бирок жанагы ПЖС деген системаңыз менен бирок азыркы күндө полкаларда жок да, ошол продуктта жок. Бул баягы сөз сүрүндүр болуп атат, ПЖС деп атасыздар, бирок мына биз алалы десек шаарда жок ошону. Сиз кааласаңыз, эл кааласа ошол продукция жок да. Аябай ошондуктан механизмдери бул жакта иштеп чыгуу керек.
Эми кошумчалап коеюн, биротула аягына чыгып, жана мыйзам долбоорун алып келип атабыз. Биздин Кыргызстандагы базарларда, супермаркеттерде өзүнчө атайын милдеттүү түрдө полкалар болсун деген, органикалык ай чарбасынын продукциясы сатылсын деген ошону биз мыйзам долбоору жазып атабыз. Депутаттар ошондо комитет көзөмөлгө алып, ушул нерсени аябай жолтоо көп болот, тоскоолдук көп болот, ушуну комитет колдоо берсе. Чоң рахмат, Махабат Эргешевна, сиз мындай кеңири маалымат бердиңиз. Бирок ушул сиз берген маалыматты бул Айыл чарба министрлиги мындай толук кандуу өздөрүнүн жоопкерчиликтүү иши катары булар маалымат берсе жакшы болмок да. Сиз жасап аткан ишти мисалы сиздер менен биргеликте кылганда жумуш алып барылып аткандан кийин Айыл чарба министрлигинде толук кандуу маалымат болуш керек да. Сизге бул жакта департамент жумуш көп экен, аябай 18 багытталып барат, 18 кластер. Бул мясо, молочка, дары чөп, башка 18 түр. Булар физически жетишпей атат да, физически. Ошондуктан бөлөлү деп сунуш бердим да силерге. Бөлөлү органиканы. Жок, туура, бирок эми булар 18 тармак болобу, 38 тармак болобу, ишмердүүлүгүнө жараша буларда эми жетишерлүү адистер, жетишерлүү кадрлар бар да, булар система түптөлгөн да. А жетишпесе, мисалы кайрадан булар бул отдел, департамент министрге сунуш берип, дагы кеңейтиш керек. Же болбосо тиешелүү анан эми жетишпей атат деп туура айтып сиз белгилеп атасыз. А бул жактан эми сандан сапатка өтүү деген менен же ошо 18-нин 8-и нормалдуу эмес, мындай чала да көп жумуштары. Ошондуктан эми азыр сиз берген маалыматты булар толук кандуу берсе, ынанбакпыз да биз. Эми акыркы жылдарда ушул органик деп азыр эми дүйнөлүк бул проблема болуп атпайбы жалпы эле. Ошого утурлай эле азыр эми бул жерде кеңири маалымат айтып атат, бирок только тил учунда сөз менен эле айтылып атат да, иш жүзүндө совсем башка нерсе. Биздин канчалаган ошол сиз белгилеп кеткендей топурактан баштап биогумус иштетип, толук кандуу баарысын даярдап келип туруп дагы дыйкандар аягына келгенде кайсы бир деңгээлде сертификациядан өтпөй калып атат. Же болбосо границадан өткөндөн кийин биздин башка экспорттолгон товарларыбыз тиешелүү жерлерге жеткенде алардын сертификациясынан өтпөй калып атат. Ошондуктан эми бул жерде Айыл чарба министрлиги эмне кылып отурат? Ошону караш керек да. Ушул департамент иш жүргүзүшүңүздөр керек да сиздер. Жүргүзүп атабыз. Негизи ал маалыматтын баары эле бар, азыр Махабат Эргешевдин айтып аткан биз жүргүзүп атабыз. Ошо Сиз жооп бере албай атканыңыздан анан кийин бул жакта отуруп биздин урматтуу коллега сиздерге жардамдашып атпайбы? Эми мен микрофон талашпайын деп эле. Жок, эми негизи да. Атак өндүрүш боюнча нөлдөн баштап ошол экспортко сатууга чейинки биз толук кандуу консультацияларды беребиз. Топурак боюнча кандай болуш керек, агротехника, коргоо боюнча өсүмдүктөрдү, малдарды коргоо боюнча кандай болуш керек, бүт беребиз маалыматтарды. Бүгүнкү күндө мамлекет боюнча канча миң гектар ушул иштетилип келип атат? Негизи баягы айдоо аянттарынын ичинен 61 миң гектар деп эсептеп чыктык биз. А сиздер мисалы өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарда ошол 61 миң гектарды 200 миң гектарга чейин кеңейтебиз деген пландарыңыздар бар. Программа боюнча ошондой. Программа боюнча. Ошол канча убакытта ишке ашат ошол? 30-жылга, 29-жылдын аягына. 5 жыл аралыгында, 5 жылдык программа негизинде. Негизи эми бул органикалык өндүрүш бүгүнкү күндүн талабы болуп аткандан кийин келиңиздер кайсы бир деңгээлде ушул биздин урматтуу коллегалар менен биргеликте мыйзам жагынан тоскоолдуктар болуп аткан болсо, канткенде мисалы биздин комитеттин мүчөлөрү сиздерге жардам бере алабыз. Айтыңыздар оюңуздарды, сунуштар боло турган болсо, эгерде кайсы бир деңгээлде мыйзамдар тоскоол болуп аткан болсо, биргеликте мыйзам иштеп чыгаралы. Азыр биздин урматтуу коллегабыз дагы айтып кетти. Эми тармак көп да, тармак чоң деп эле олтура бербей, ар бир чыккан продукцияны сапаттуу кылып, ушул чыныгы органик кылып чыгара турган болсок, биздин дыйкандар дагы экономикалык жактан бир топ мындай алдыга жылмак да. Анан биздин жалпы миңдеген, миллиондогон дыйкандарыбыз ушул Айыл чарба министрлигиндеги бир уч адамдардын кээ бир жакшы түшүнбөгөнү менен алар залакасы тийбеш керек да. Биз сиздер менен биргеликте ошолорго шарт түзүп берели.
Сөзіңізге қосылам. Бирок эми сиз жана айтып атпайсызбы, айыл чарба тармагында берүүчү адамдар депчи, ар ким өзүнүн жумушун так эле түшүнөт. Ошону кошумча айткан. Жок, ошону мен эми бул жерде сиздерге сунуш катары, эгерде кайсы бир деңгээлде тиешелүү кандай гана муктаждыктар болсо, сунуш берсеңиздер, ушул тармакты канткенде бирге өнүктүрө алабыз. Канткенде дыйкандарга жардам бере алабыз деген. Жарайт. Сиздер сунуштар менен келиңиздер, биргеликте иш алып баралы. Мына урматтуу коллегалар, жанатан бери кеңири талкуу кылдык. Бирок мен ойлойм, мен сунуш берет элем ушул мыйзамдын аткарылышы боюнча органикалык өндүрүш жөнүндө. Урматтуу төрага, мен сунуш берет элем. Бүгүнкү мына азыркы аткарылышы боюнча маалыматты канааттандырарлык эмес деп чечимге киргизүү боюнча. Ошондо добушка коюп берип койсоңуз. Махабат эркешиңиз. Негизи бул жакта акча бөлүнүш керек да. Бул канааттандырылык болуу үчүн. Ошого мына картирование боюнча айтып кетпедиңиздерби жана? Ага да акча бөлүнбөйт бюджеттен. Аны биз гранттан алып, ошону карашат экен да, грант акчаларды алып. Бул деген мамлекет өзү ошо кызыктар болуп акча бөлүш керек да бюджеттен. Картирование, топурактын абалын, булар грант издеп жүрүшөбү кечке биздин топурак кара бер деп. Ошондуктан мен сунушум ушундай базовый, ушундай системалуу иштерге акча бөлүнүүнү дагы карап берсек, ошону сунуш кылат элем. Махат Эргешовна, сиз туура белгилеп атасыз, бирок мындай менин жеке түшүнүгүм боюнча айыл чарба министрлигине мисалы акыркы мына 2-3 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй мындай жакшы көңүл бурулуп атат да. Урматтуу президентибиз өзү дагы мисалы миллиарддаган суммалар ар кластерлерге, ар тармактарга бөлүнүп келип атат айыл чарба министрлигинде. Ошондуктан мына азыркы жаңы келген министрлигиңиздер дагы өзү кесипкөй ушул тармакты түшүнгөн жигит Эрлис мырза дагы. Биз эми бул ушул тармакта акыркы үлгүдөгү мисалы ошол мин удобрение дейбизби, дыйкандар менен биргеликте тыгыз иш алып барып жүргөн мындай бир топ опытындай тажрыйбалуу министр деп билебиз. Ошондуктан бул жердеги мына департамент директору, сиздер, орун басарлар сунуш берсеңиздер, айтсаңыздар. Эми өзүңүздөр деле көрүп турасыздар, толук кандуу мыйзам кабыл алынып турат, аткарылышы жарытарлуу эмес болуп атат. Ошондуктан эми биз бул чечимге киргизип коелу, калган жактарын өзүңүздөр мониторинг жүргүзүп, кайсы региондо кандай болду, андан эми дагы кийинкиде көрө жатарбыз. Рахмат.